Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Жогумду издейм жаңырдан, жаңырым жаңы табылгам. Ырдабай калсам бир апта, кууган сыйт бирөө тагымдан деп, ар жекшемби сайын ушул студиябызга чай үстүндө сырдашуу программасына эстрада жылдыздарын, маданият кызматкерлерин, жалпы эле өнөр адамдарын чакырып маек курабыз. Бүгүн да мына ушундай таланттуу инсан биздин студияда, андыктан биздин эфир менен биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да мына ушул биздин студияны шаңга бөлүп, өзүнүн жагымдуу чыгармалары, жагымдуу клиптери менен деги ушул маданияттын үстүндө, чыгармачылыктын үстүндө тынбай алектенип, өзүнүн ишин кылып жүргөн таланттуу эжекебиз бүгүн студиябыздын коногу. Бүгүн ким келди деп турсаңыздар, Бурул Раймалиева эжекебиз биздин студиянын мейманы. Эжеке, кош келиңиз. Саламатсызбы, жакшы келдиңизби? Жакшы. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Өзүңүз айткандай биринчи келип атам, 7-чи каналды биринчи көрүп атам деп калдыңыз. Жактыкпы? Ооба, сонун керемет залыңыздар киргенде. Аурасы кенен сонун. Жакшы. Биздин жаркыраган студияны сиз келип дагы жаркыратып турасыз. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашалык. Анан кийин кеп баштайлык, Чоң рахмат. Баарыңыздарга салам айтамын. Ушул куттуу студия менен чогуу. Кыргыз элинде аманчылык, эсенчилик болсун дейли. Ар дайым көрүшкөнүбүз ушундай жаркыраган биздин студия болсун дейли. Мыйрыза, сиздер келип биздин студияны жаркыратып турбасаңыздар, биз сиздерди кадимдей сагынып калабыз. Биздин көрүүчүлөр сагынып калат, себеп дегенде учурда биздин азыркы маекти жалпы республика боюнча, аны менен катар биздин YouTube, Instagram баракчаларында дагы түз эфирде көрүп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Жыл жаңырды, жыл башталды дегенде пландар бар, иштер бар, кыла турган 2024-жыл жетпей калган пландар бар. Кайсыдан баштап атасыз? Азыр жетишпей атабыз. Негизи айтып коет го, баягы январь айында бош болуп калам, анан ошол убакыттан баштап эле мына карап тур, азыр мурдагы иштелбей калган ырларымды ошондон иштейм, мурдагы жасалбай калган иштеримди ошондо жасайм деп калабыз. Аңсыкарында мына азыр баштайм деп келатып эле уже айыбыздын ортосуна келип калдык окшойбуз. Уже январь айы мынакей бүтөйүн деп калды. Аңсыкарында эле баягы чыгармачылыкта эмне жаңылык, чыгармачылыкта сразу эле биринчи очередь баягы ыр жастырмай, анан аны шөкөттөмөй дегендей, форма тиктирмей, аны ошо элге жеткирмей, элдин астына алып чыкмай, элге угсмай дегендей. Ошол биздин жаңылыгыбыз. Жакшы. Раймалиева десек, мен көбүнчө ошо Раймбековаларды эстеп кеттим да. Мынакей ошо Токтогулдун таланттуу кыздары, Үчтүректин 3 кызы, Анапия, Дилбар, Лера Раймбековалар. Анан кийин эле бир туугандар ырдап чыккан Раймалиевалар, мынакей фамилиясы уйкаш болуп келет экен. Бизди аябай алмаштырышат. Көп жерден алмаштырышат. Раймалиевасыңбы же Раймбековасыңбы деппи? Биз сахнага чыгып баратканда да кээде алып баруучулар деле чоң сахнадан да бизди алмаштырып жүргөн учурлар болгон да. Төртөөбүз чыгып барат эле Раймбековалар деп тур, бизди аябай адашып калган. Аны өткөндө эле жакында эле бир ошо соцсеттен, Facebooktан көрүп калдык. Баягы төртөөбүздүн ырдаганыбыз бар го, Ата энеге сагыныч деген. Ошол ырды кетириптир дагы. Бир угарман экен, биздин ырыбызды баягы жактырган окшойт. Анан астына Раймбековалардан керемет ырдап койду. Анан кийин биз астына ай бул Раймалиеваларыбыз деп түшүнсөк, анан кайра оңдоп. Мына ушул жыл жаңырдыдан Раймалиева, Раймбековалар деп калабыз. Эми алла эжекелерибизди артында мынакей канча таланттуу инсандар өсүп келе жатат. Мына сиздерди көрүп канча адамдар өсүп келе жатат. Анан ушул мен кызыктырган суроо да, ушул Раймбековалар менен Раймалиевалар бир чогулуп бир жастырып койсоңуздар болобу? Ушуну ойлондуңуздар беле же? Мындай ой жокпу азыр? Мындай ой деле болбоптур, бирок негизинен баягы бир туугандар деген бир передачалар болуп жүрдү. Ошондой передачаларда айтып атышканда, ушундай бир туугандарды атайын ушундай бир чакыралы деп. Жетигеноваларды өзүнчө, ошо Раймбековаларды өзүнчө, Раймалиеваларды өзүнчө деп, анан ушу бизди Раймбековалар менен Раймалиеваларды өзүнчө чакырсак деген бир сунуштарды киргизген эле, бирок ал нерсе азыр боло элек азырынчачы. Аны негизи ошондой концерт берсек аябай эле жакшы болчу да экен. Токтогулдун таланттары менен Таластын таланттары. Абдан сонун болот да. Мен азыр ошол сиздин сунушуңуз сонун. Раймалиевалар менен Раймбековалар бир сахнада деген сыяктуу кылып бир чоң бир концерт тартууласаңыздар, чындыгында сиздердин да күйөрмандар, алардын да күйөрмандары көп дегенде, Анан баягы айтып коет го, аккан арыктан согат деп. Ошо Раймбековалар келгенде айтып коет да, биздин талант, биздин өнөр ошо атабыздан калган, атабыз комуз чертурда чекен депчи. Анан эми сиздерде үйдө ким таланттуу болгон? Кимде өнөр бар эле? Ошол да өнөр адамдарынан өнөр жаралат, устачыдан уста жаралат дегендей. Ошо ата экебиз, биздин ошо ата айтып тургандай эле, фамилиябыз айтып тургандай эле Раймалы чоң атабыз бизди. Ошо кичинекебизден эле комуздун жан дүйнөбүзгө ошо музыканы комуз менен киргизип,
Уктаганда да комуз менен күү чертип уктатып, ойгонгондо да күү менен ойготконда биз көрүп калдык атабызды. Атабыздын колунда чоңойдук дегендей. Атабыз ар бир өзүбүз негизи биз 7 тууганбыз. 5 кыз, анан 2 эркек. Эң улуусу Байкем Руслан, ортодо 5 кызбыз. Менден кийин Бурул, мен Бурулдан кийин бурулуп, Рыспан деген иним келген. 7 тууганбыз да. Бурулуп кеткен. Бурулуп кеткен. Ошо кыздардын кичүүсү менмин. Анан ошо атабыз баарыбызга ар бир кыял жоорубузга карап туруп, бешибизге тең өзгөчө баягы кыял жоорубузга карап ыр чыгарып, ырдап, ушундай өнөрлөрүн бизге мындай арнап дегендей. Анан апабыз баягы атаке эми баягы кайнатасына үзүлүп түшүп айта албайт го. Анан ата балдар окуудан чарчап келсе, окуудан кийин үйдөгү жумуш тирилик, анан кечинде мындай тынчыраак уктаса дейт да. Анан десе атам, чоң атам айтчу экен, келиним кийин көрөсүң бул балдардын жан дүйнөсүнө музыка козгойт деп айткандай эле. Ошо бир радио, илгерки радиолор болчу эле Советтер Союзунда. Ошо радиодон бир музыка чыкчы. Ошо комуздун күүсү. Ошо комуздун күүсүн атам, чоң атам чертчи да. Ошо менен чертип уктап, бизди уктатчы. Ошону чертип кайра эртең менен ойготчу да, комуз менен. Анан Гүлнар эжем, менден улуураак 1 жашылуу эжем бар. Ошол эжем азыр көп тилди аркалап ырдайт го. Анан ошол эжем көбүнчө комузга чоң атамды үйрөт деп кыйнап, ошону бой жанына отуруп алып, ошо комузду кармап алып деп ырдат деп аябай эме кыйначу экен да чоң атамдычы. Анан чоң атам кандай мен эме өжөр не берем деп, анан эң биринчи ушул Гүлнар эжеме, анан Канке эжеме, андан кийин бирине бири ушинтип комуз бирине бири ушинтип өтүп үйрөнүп. Чоң атаңыз ошол убакта бир кыраа киши болгон экен да, келечекте бир ошол өнөргө жакын болсун. Эми өнөр деген өлбөйт деп атпайбы, ачка калбайт дейт. Өнөрдү аркалаган киши аркалап калат дейт. Анын артында канчалаган кыйын күндөр бар, азап күндөр бар, өзүңүз билесиз жакшы, ооба. Бирок ошонун баарына чыдаса игилик жаралат дейт. Мынакей биз билгенден эми негизи ошо Раймалиеваларда игилик жаралып эле келатат. Жакшы ырлар чыгып атат, жакшы клиптериңиздер чыгып атат. Ошондуктан азыр жалпы биздин көрүүчүлөр менен экөөбүз чогуу олтуруп алып бир жакшы клип көрөлүк. Мына ошол эжекебиздердин аткаруусунда, бир туугандардын аткаруусунда ата энеге сагынуу деген чыгарманы чогуу көрөлүк. Анан кийин маек үзүлантабыз. Бакыттын баасын өмүрдү силерсиң ак таңым, айылыңды жүзеңсеп барсаң да, алдыңдан апаңдай ким күтсүн. Айылыңды жүзеңсеп барсаң да, алдыңдан атаңдай ким күтсүн. Чын бакыт атенең барында, өмүрдө силерсиң барбагы. Асылым апакем сен менен, эсимден бир мөөнөт чыкпадың. Алтыным атакем сен менен, эсимден бир мөөнөт чыкпадың. Айландым каралдым деген сөзүңдү сагынамын. Меримиң төгүлгөн мен мөлтүрөгөн көзүңдү сагынамын. Балага айланып бала жүрөгүм өзүңө учамын. Сагындым оттой апаке кучагын. Сагындым оттой апаке кучагын. Ким жарыгым жанарым,
самады, кызым деп миң түйшүк тартсаң да, ар качан күлүңдөйт ажарың. Улум деп миң түйшүк тартсаң да, ар качан күлүңдөйт ажарың. Жодурап көздөрүң сагыны, жол кеме чыгайын камыны, жол күтүп жаткандыр апакең, жолугун оңдонуп салыны. Алыстан ол кызым келетти, атакем күткөндүр сагыны. Айландым каралдым деген сөзүңдү сагынамын. Мейримиң төгүлгөн, мен мөлдүрөгөн көзүңдү сагынамын. Балага айланып бала жүрөгүм өзүңө учамын. Сагындым сагындым оттой апаки кучагын. Сагындым сагындым оттой атаки кучагын. Сагындым силердиң апаң атаки кучагын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чай үстүндө сырдаштуу программасын көрүп жатасыздар. Бурло жекем менен кызым Маекти баштайлык, айтылбаган сырларды айталык дегендей. Негизи эле той топурда жакшылыктарда көп кызмат кылып каласыз. Өзүңүз тойдон башка ушу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрөсүзбү же азыркы убакта бошсузбу? Жок, азыр бошмун. Мен өзү негизи филология факультетин бүткөм. 5 жыл окугам. Анан кийин турмушка чыгып кеттим. Анан балалуу чакалуу болдук. Ошо турмуштун үзөңгүсүн катуу бекем чылбырын тартып, ошол үй менен, жашоо менен, бала бакыра менен, анан кичине балдарым торолгондон кийин анан кайрадан чыгармачылыкка кире баштадым. Жаңыдан. Программа сиз жаңыдан дегениңиз менен бардык. Жок, ошол негизи ошол кезде. Андан бери мен азыр чыгармачылыкта жүргөнүмө бир 17 жыл болуп калды. 17 жыл болуп. Ошондой да. Анан Райым Алиевалардын концерти болуп атабы же азырынча жеке концерт берлексиздерби? Негизи бир жолу эле Канкежем берген. Өзүнчө жеке концертин берген. Андан бери мына беребиз эле деп келатабыз. Негедир эле бир убакыт сааты чыкпай келатат. Биз өзүбүздүн төртөөсү жолугуп, чогулушубуз эле өтө бир чоң бир маселе түйшүк. Себеп дегенде баягы төртөөсүн турмушубуз төрт башка дегендей. Кайын журт деген бар, күйөө деген бар. Анан ал болот, бул болот. Эми чогулуп эле берсе болот негизичи. Анан негизи өзүнүн убактысы сааты чыкпай келатат окшойт. Кудай буюрса беребиз деген бир жакшы ниетибиз бар. Жакында эле апабыздын туулган күнүндө 7 январда Талас чергесине барып келдик 4 күнгө. 4 күнгө деле көп бара турган убактыбыз жок. Бошобойсуздар. Эң бош убактыбыз ушул январда апабыздын туулган күнү, анан майда 9-майда атабыздын туулган күнү. Сөз барабыз. Сөз ошо бошоп барып келгенге аракет кылып барып, ошондо бир өзүбүз үйдө отуруп, үйдөгү жеке концертти берип келебиз. Чакан өзүбүздүн балалык кезибизди эстеп, ойноп күлүп дегендей, ушул жаш кезибизди эстеп, ошол кездеги ырларды ырдап, ошол кезде бийлерибизди бийлеп, ушунчалык бир жан дүйнөбүздү ушунча бир ачып, эс алып, ушундай бир сонун болуп келебиз ата-энесинин маңдайына барып. Жакшы, мына ошол азыркы убакта улуттук филармонияда же башка ушул залдарда, спорт ордосунда байма-бай концерттер берилип жатат да. Анан аларга көз караш кандай? Күндө эле концерт берип бериштин деле кереги жокку дейм, а? Себеп дегенде эки ыр чыгарып алып деле бир концерт берип койгондор болуп атат да. Анан негизи эле ошол концерт коюунун түйшүгү канчалык? Өтө оор, концерт бериш үчүн өтө оор. Биз мисалы үчүн могу эжемдер эжени көрүп сиңди өсөт дегенде, аганы көрүп ине өсөт дегенде, биз эжебизди көрүп ошону түздөлүп, ошону карап, ошолор бизге күзгү болуп келатат дегенде, биз ыр жаратсак да биринчи сынчыбыз атам. Ыр жаздырабыз. Атам өзү музыкалык окуу жайды бүтпөсө дагы слуху аябай күчтүү. Анан кызым могу жерден кайрыкты, монда кайрып койгондо мондай болот. Мону монуп койсоң, ушу жерин эле бир оңдоп койчу. Ошошпой калдыр. Ушу жерин мындай кылып кой деп эң бир сынчыбыз атам. Анан Каныкей эжем, эмгек сиңирген артистка Каныкей эжем. Ошол эжебиз бул жерине мындай кылып койгула, беринен мындай инструмент кошуп койгула, же монусу ашыкча болуп калыптыр деп. Ушундай биздин сынчылар ушул эжем менен атам да.
Анан биз эми концерт бериш өтө түйшүк оор, чындыгында оор. Каражат биринчиден чоң каражат кетет. Эгерде концерт берем десең, биринчиден аябай чоң каражат топтош керек. Мына ошол каражатты деген элдин баягы суусап кала тургандай концерт бериш керек да. Анан тажатма концерттин кереги жок. Бүгүн берген концертти 7 күн, анан 5 күн берип алып, элди тажатып алгандан көрөк суусатып, дагы көргүм келип атат. Эсте каларлык. Ушуну дагы берсе, ушул дагырдаса деген ушундай суусап калган концерт мага жагат да. Бир күн берип, мындай аябай элдин жүрөгүндө ушундай баягы унутулгус концерт, Баланчанын концертиндей концерт берсе, дегендей концерт берсек деген. Ушулардын концерти дагы болсо экен, дагы көрсөк дегендей. Анан баягы сиз айтып аткандай, той топур дегендей тойго барганда деле кээ бирлер кээде бир тажатма болуп калат да. Тажатма. Ошондо элди тажата албайын деген максатта ушундай издениш керек. Ошондой аткаруу чеберчилик болуш керек. Элге да ошондой мындай мамиле жасаш керек да. Кээ бирлер айтат баягы тойдун ырчысы, анан кийин сахнанын ырчысы деп бөлүп коюшат экен. Мен ага мен каршымын. Себеп дегенде эмне себептен тойго келген адам эмне адам эмес бекен, дагы сахнага келген адам башкача адам бекен. Мейли баягы культура жактан, башка жактан карап, баягы ар ким түшүнүгү ар башка болушу мүмкүн, бирок ырчы деле ошол сахнага кийген көйнөгүн ошол деле эмеге кийип барат, той топурга кийип барат. Ошондо деле кирип баратканда кандай жан дүйнөң мындай толкундануу сезим менен ошончо биринчи бет ачарга кирип барасың, кандай 300 киши сени карап турат. Ошол жерде уялбай, чалынбай, мүдүрүлбөй, ушу элге той ээсине, ушу концерттеби ушундай бир жоопкерчилик менен кирип бараткандан ушуну бир уят болбой, элге, журтка ушу жүрөгүнө бир сонун кылып сиңирип алайын деп туруп анан жакшы ниет менен Кудайдан тиленип анан киресиң да. Жакшы. Мен ошол тойдун ырчысы, анан сахнанын ырчысы деген кошулбайм. Себеп дегенде ошол сахнадан көргөн ырчыны ошол тойго чакырат. Чакырат да. Себеп дегенде ошонун өнөрүн баалайт, ошонун талантын баалайт. Анан ошонун баягы ким эле болсо тоюнда бир жакшы адамды чакырып кызмат кылдыргысы келет. Мисалы сизди чакырат, атайын келип, жар айтып берип кой, келип баламды үйлөп аттым элем, жозо тушоосун кезип аттым элем деп турабы. Анан такай ушу сизди көргөндө бир улуттук формада көрөбүз да. Улуттук кийимдер, улуттук баш кийим, анан мындай дагы кийинип барып калганда тойдогулар карагандар болобу? Андай учур болот. Баягы кээде чет жакка чыгып каласың да тойго. Анан чакырышат, анан барасың, барганда баягы беркиндей эле кийимин кийип барасың, анда тааныбай мындай башкача көз караш менен карашып, кел, тиги мындай алыстан карап, деп мындай учурашып коюшат. Анан бир малда баягы башталар астында кийинип келип мисалы, келдиңби, кандайсың? Жакшысың деп чүпүрөк адамдын көркү демекчи. Адам өзгөрөт. Мындай өзгөрө башташат да. Негизи эле ошол улуттук кийими жок, мындай эле баягы вечерный деп коебуз, барып ырдап көргөнсүзбү? Жок. Жалаң улуттук кийим. Корпоративке деле чакырган күндөрү болушат, бирок корпоративде деле ушул улуттук кийимди бир жериме мындай кысып алып, кийип алып туруп кийип барбасам, бир жерине ой салдырып коюппу? Бир жерине бирдеме кылып алып барбасам, мен баягындай андай эстрадный кийимдер бизге өзү негизи натурабызга туура келбей калат да. Жакшы. Азыркы убакта эми салттуу музыка деп, ошол жан дүйүндө ырдап, комустун коштоосунда ырдап атат. Сиздердин репертуарда комуз менен көбүрөкпү же эстрада менен көбүрөөк ырлар? Биз төртөөбүз комуз менен көбүрөөк, эстрада менен бир эки ырыбыз бар. Ушундай чакыруулар, эфирлерге келгенде төртөөбүздүн баягы көбүнчө комуз менен ырдаганыбыз бар. Чет тилдерде дагы комуз менен ырдайбыз. Кыргыз тилинде да комуз менен. Чет тилде да ырдап коесуздар, комуз менен. Төртөөбүздүн испанча ырыбыз бар. Жакшы го. Бүгүн комуздала келгенде мынакей биз Бурлы эжекени испанча бир ырдатмак экенбиз. Эми тилекке байланыштуу бүгүн комузун таштап келе бериптир. Эми кечээ эмнегедир баягы күйүгүп чуркап келип туруп мустак суу ичип алганга могу көкүрөгүм кармап калыптыр, аябай. Анан ошо чакыруу болгондо да айттым эле. Тамам ооруп атат деп, ырчылардын биринчи причинасы. Ага биз көнүп калганбыз. Анан болбой эле мынтип көрсөтөйүн деп келдим, мына ооруп атканым. Биз көнүп калдык, эми ырчылар келгенде тамагым ооруп атат дейт, бирок тамагы оорубасын эч качан. Чындыгын эми ден соолукту караш керек. Себеп дегенде сиздердин эң эле ушул элге таанытып аткан бул үн. Ошол үнүңүздөр менен элге жагып атасыздар, ошол үнүңүздөр менен акча таап атасыздар дегенде. Анан эми дагы бир клип көрөлүк. Бүгүн эми биз Бурлы эжекебизди ырдатпасак, Бурлы эжекебиздин өзүнүн эмгегинен жаралган бир клиптерди көрүп туралык. Азыр кайсыл клипти көрөбүз? Кайсыл чыгарманы ошол жөнүндө айтсаңыз. Көп жыл болуп калды. Ошо Чыңгыз Мырзаев экөөбүз кыя албадым, кыйбадым деп
Алтынбек Орозбаев агабыздын бир ырын Чыңгыз Мырзаев өзү которду эле. Ошол клип тартылды. Ал клип өзү бир өзүнүн бир тартылган учуру да бир өтө кызыктуу учурлар болду. Анан ошо Чыңгыз Мырзаевдин жаш кезин ойногон мен биздин балабыз Чыңгыз биздин балабыз ойноду. Өзүм балам ойноду. Кичинекей жаш чагында ошол ойноду. Анан калганын ошол актер. Ошол клипти көрөлү. Бурлар жекес биз кызыктырып койду. Чыңгыз Мырзаев менен аткарылган бир жакшы чыгарма бар экен. Ошол чыгарманы чогуу көрөлүк. Андыктан биздин эфир менен биздин берүүнү калтырбай көрүп туруңуздар. Сайран күндөр кечеги, сайран күндөр кечеги, келечектин дайрасын кел бирге кечели. Бакытым айбалаган, кайда кеттиң садаган, жан шеригим жалганда сен элең каалаган. Кыйалбадым, кыйбадым, кыйнадың, о кыйнадың, сагынганың жүрөктүң, тойбадың, о тойбадың, карай бердиң кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай. Карай бердим кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай. Сага гана бал ширин айтуучу элем жан сырым, бирге өткөн күндөр ай мөп-мөлтүр аттигин. Чыгарып экен бар эстен, чыдамымдын шам өчкөн, сыздап жүрөт жүрөгүм, нап-назик нарестен. Кыялбадым, кыйбадым, кыйнадың, о кыйнадың, сагынганың жүрөктүң, тойбадың, о тойбадың, карай бердиң кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай. Карай бердим кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай. Жолугуга барбайла, бирге тосчу таң кайда, амал канча тагдырга, жазылган маңдайга. Жаралаган жанымды, сени жүрөк сагынды, бөлмөңдөп чыга алдымдан, гүл короп багымды. Кыялбадым, кыйбадым, кыйнадың, о кыйнадың, сагынганың жүрөктүң, тойбадың, о тойбадың, карай бердиң кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай. Карай бердим кыялбай, коштошуунун кыйынай, кыйынай, кыйынай.
Нардактуу телекөрүүчүлөр, Бурло Жекенин жакшы чыгармалары, анын жакшы маектерин угуп атабыз. Бурло Жекебиз бүгүн 7-чи каналда алгачкылардан болуп келип, алгачкы жолу келип бизге маек берип атат. Анан биздин айтайын дегенибиз ушул клип тарттырууда канчалык кыйынчылык жаралат. Азыркы убакта эми клип тарттыруу кыйынчылык деле жаратпай калды окшойт. Мурунку кездерде бир 10 жыл мурун атайын клип мейкерлерге барып, аларга очередке туруп, алдын ала акчасын берип, анын монтажын күтүп, азыркы убакта кыйынчылык жаратпай элеби? Азыр эми техниканын өнүккөн заманы да. Азыр телефон менен деле клип тартып калышпады эле. Айфон менен эле тартып калды. 15-16 менен эле барат экенсиң, чет өлкөгө барсаң, өзүң менен ала барып бир жакшы жерден ракустарды кармаганды үйрөнүп алат экенсиң. Менин ракусум бияктан, мени бияктан деп билип алганбыз. Мурдагы ракус мындай болчу депчи эле. Азыр кармап алып эле өзүбүз тартат экенбиз. Бирок ошондой болсо дагы тоокту сойсо дагы касапчы өзү сойсун деп коет го. Баары деле клипмейкерлерге жетпейбиз, баягы бир жерлерин тура эмес кылып алышыбыз мүмкүн. Бирок негизи клипти тартканда ошо кыйынчылык эле кыйын, өтө эле кыйын. Кино тарткандай эле. Бир клип тартыш үчүн мүмкүн жаңы формат кириш керек болуп калат, бир клип тарттырыш үчүн ырды жаңылаш керек, аны шөкөттөш керек, аранжировкасын жасатып, бардыгы келген баягы акчага такалат да. Ошого такалат баары эле. Мен баягы башында биз ушу национальный костюм менен эле клиптерди тартып эле оңой олтоң эле кетип калчу экенбиз да. Бир туш кийсин жанына тура калып эле супаран тегерегинен тиянан туруп ошого окшош эле көйнөктөрдү кийип тиктире коюп эле. Бир жолу Бейпил Маманов деген күчтүү клипмейкер иним бар. Мен көп клиптерим ошол бала тарткан. Анан бир ырыма ушул клип тартам деп баштады. Анан Бурло эже базыңыз эми болду, мындан национальный костюм кийбейсиз. Мындай ушул эстрадный вариантта бир көйнөк табышыбыз керек деп мени жантилеп алып, болгон торговый центрлерге алып барды, болгон жерден көйнөк примеркада жүрөбүз экөөбүз. Кийим издегенибиз эле бир канча убакыт кетти. Аны тапсабыз, ага жараша ракурс издейт экенбиз. Ойбуй, бул клипибиз жаралгандан эле бир көп болуп кетти да. Эстрадниктер чындап эле кыйын эле экен деп койдум эмесичи, баягы түшүгү ошондой формада кийим тигип, кайра ошол көйнөктү 2-3 көйнөк алмаштырып кийип, биз национальный костюмда баягы 2 көйнөктү кийип алып эле мындай эле тартып эле ырдап койчубуз да. Жеңил желпи. Анан кийинки клиптерибиз чындыгында оор эле болуп калды. Кийим тандаш деген, ошого жараша макияж жасаш, ошого жараша чач жасалгылоо дегендей. Ага өң келбет, ырга өң келбет туура келиш керек экен, дал келиш керек экен. Анан баягы клипмейкерлердин чындыгында алардын деле түшүгүн көрдүк ошол моментте. Бирок баягы базардан сатып аласың, ал эми оңой болушу мүмкүн. Бирок мына ушул сиздин кийип турган улуттук кийимдер бир топ эле акча. Өтө эле. Муну атайын дизайнерге барып, чийдирип, ушундай алып тийип бериле, ушундай формада, ушундай цветте, ушундай баягы шурларды деп, азыр атайын буйрутма менен тиктиресизби же анча-мынчаны өзүңүз деле тиге коесузбу? Жок, мен өзүм негизи кийим тикпейм. Апамдар айтмакчы эле, буга деген уборканы берип койсо болду депчи. Үйдө баягы 5 кыздын 5 башка кыял баягы чармачылыктан тышкары 5 башка өнөрүбүз бар да. Мүнөзүбүз бар. Анан Берке эжемдер тигет, мисалы Канык эжем өзүнө тигип алган кийимдери бар, Гүлнар эжемдики бар, Бүйжан эжем тигет, эң улуу Нуржан деген эле картунун отличниги Таласта мугалим болуп иштейт. Ошол эжем дагы кол чеберчилигем да, мындай жакшы тигишет. Мен алардай болуп тиге албайм. Мен мындай башка жумуштарды шар аткарып, үй жумушту, жыйнаганды, ошолорду жакшы кыла алам. Анан мындай майда жумуштарга эми чыдабайт. Атайын буйрутма менен тиктиресиздер формаларды. Атайын буйрутма менен тиктиребиз. Анан ошо берип атканда дагы өзүбүздүн дагы бери мындай кылсаңыз, тигиндей кылсаңыз, ошо тикмечи менен өзүбүздүн ортодон жаралган бир идея келип чыгат да. Негизи ушул материал тандаганда өзүбүз тандайбыз, ошолорго сочетаниянын баарын өзүбүз жасайбыз. Муну мынтип издеп, басып туруп кетип баратып эле ошо мээбиз менен иштеп мындай костюм тиктирсек, мен сүрөттү ушу машинада барат эле ойлонуп коем дейт. Мээ менен чийип, мээ менен ойлонуп кете берем да, ошол эжеге ушундай мындай кылсаңыз деп аны алып бир жерлерин оңдойт, бир жерлерин түзөйт дегендей. Азыркы убакта байкайсызбы, кийинки мына ушул 5-6 жылдан бери улуттук кийимдерге көчөдө деле аталарыбыз, апаларыбыз, ал эмес жаштар сахнада эмес көбөйө баштады да. Мунун себеби эмне деп билесиз? Бир убакта баягы бир Кытайдын кийимдерин алып, бир башка мамлекеттин кийимдерин алып кийинип кеткенбиз го. Азыркы убакта улуттук ушу колориттеги нукура кийистен жасалган чермыйлар дейбизби, ушуларды эмне себептен азыр ошого кайтып калды деп ойлойсуз? Эми бул адам деген өзгөрүлөт экен да. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болуп жер жаңы деп коет экен го кыргызда. Аңсыгарындай
элдин аң сезими өзгөрүлүп өткөн, чет өлкөнү көрүштү. Сен Интернет кыдырып баракта келди. баарын кыдырып көрүштү, тигинин кийимин көрдү, мунун көрдү, аны көрдү, муну көрдү. Анан баягы туруп эле бир нерсени интернеттен реклама кылсаң баары эле кетет го биринин аркасынан бири. Анан ортосунда баягы биздин патриотторубуз көбөйдү да азырчы. Бизде патриот көп азыр. Улуттук баалуулуктарды колдогон. Сыйлаган биздин патриотторубуз көп азыр. Көп жерде, чет элде деле азыр чет элдиктерге деле кийгизип коюп атышат азырчы. Алар деле сыймыктануу менен кийинет да. Себеп дегенде бизде азыр мына балбан кыздарыбыз чет өлкөгө барып, Кыргызстандын атын желегин желбиретип сырттан келип атышат. Өнөрпөздөрү ошол кыргыз кийимди, кыргыздын желбирегин. Анан баягы кыргызды илгери кыргыз деп көп мындай көп эле канча жылдар мурун көп тааны берчү эмес экен да. Азыр мындай кыргыз десең мындай уже мындай жакын алышат экен да. Кыргыз депчи. Анан биздин ошол баалуулук өнөрлөрүбүз менен биздин атыбызды, анан ушул кийип жүргөн кийимибизди, башыбызда калпагыбызды ушуну Эл таанып атат. Анан баягы эл таанып, сырт чет элде кийип жүрсө эмне үчүн биз кийбейбиз? Ооба да, туура. Чындыгында бизге келген ошол чет өлкөдө Америкаданбы, Италияданбы, Испанияданбы келген баягы туристтерди карасак, меймандарды карасак, ошо улуттук баш кийимдерибизди кийип алат. Чындыгында өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн аспапты, өзүбүздүн ушундай улуттук кийимдерибизди, тамак ашыбызды өзүбүз сыйлап, өзүбүз биринчи орунга койбосок, сиз айткандай ал кереги жок да, сыйланбай калат. Анан сизге рахмат, ушундай улуттук кийимдерибизди кийип, ошол убакта комузду алып, элдин бир көңүлүн көтөрүп жүрөсүз. Бүгүн да атайын кечте келип бизге келип, студияда жаркыратып өзүңүздүн ырларыңыз менен, өзүңүздүн баягы кылып жаткан эмгегиңиз жөнүндө кененирээк айтып бердиңиз. Ийгилик каалайлы. Убакыт деген учкан куш экен. Дагы да болсо маяк куруп отурсак болмок, бирок бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сизге бир эркин микрофон болсун, андан кийин эфирибизди жыйынтыктасак. Жалпы кыргыз элиме аманчылык, эсенчилик каалайм. Ар дайым кыргыз элибизде тынччылык, токчулук, барчылык болсун дейли. Ар бир үйдө ушундай бир жаркыраган музыка жаңырып турсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. 7 канал өнүңүздөр, өсө бериңиздер. Рахмат сизге дагы атайын убакытты бөлүп, бүгүн кечте келип, башка жумуш деген көп азыр. Жумушуңузга карабай келип бергениңизден сиз үчүн эшик ачык. 7 каналды көрүп алдыңыз, эшигибиз ачык, келип туруңуз. Жаңы клиптер, жаңырлар болсо, жаңы чыгармалар болсо биз ар дайым 7 каналдын эфиринен бергенге даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чай үстүндө сырлашуу программасында Райма Алиевалардын эркези, таланттуу жекебиз, ырчы жекебиз, Бурул Райма Алиева жекебиз болду. Ыраазычылык билдирели. Сиздер биздин каналды көрүңүздөр. Эгерде көрбөй калдым дегендер болсо, биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларындагы карап койсоңуздар болот. Сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Кийинки жекшембиде жолукканча аман туруп бар болуңуздар.